Саткын Камбаралиев атындагы мектепке чейинки балдар билим берүү уюму балдардын тарбиясын, өнүгүүсүн жана билимге болгон кызыгуусун арттырууга багытталган мекеме. Мен Кеңешбай кызы Айнура учурда Саткын Камбаралиев атындагы мектепке чейинки билим берүү уюмунда тарбиячы болуп эмгектенип келем. Балдардын ар тараптуу өнүгүүсүнө салым кошуп, аларды адептүүлүккө, достукка, тартипке жана жоопкерчиликке тарбиялоо менин күнүмдүк ишимдин негизги багыты. Учурда мыкты тарбиячы кароо сынагына катышып, өз тажрыйбамды көрсөтүп, кесиптик деңгээлимди дагы да жогорулатууга аракет кылып жатам. Балдар тартиптүү түрдө тепкичтен түшүп, таза абага чыгышты. Алар сыртка чыкканда кубанычтуу маанайда кол булгалап, бири-бири менен күлүп сүйлөшүп, активдүү абалда болушту. Бул көрүнүш балдардын ички дүйнөсүнүн ачык экенин жана алардын чөйрөгө болгон позитивдүү мамилесин көрсөттү. Таза абага чыгуу балдардын ден соолугун чыңдап гана тим болбостон, алардын көңүлүн көтөрүп, кыймыл активдүүлүгүн арттырды. Биринчи оюн шариктерди чогултуу, таза абада балдардын көңүлүн көтөрүү жана биримдикке үндөө максатында шариктерди чогултуу аттуу оюн уюштурулду. Балдар эки командага бөлүнүштү. Достук жана ынтымак. Бул командалардын аталышы балдардын аң сезимине жакшы тарбия берүү үчүн атайын тандалды. Анткени достук жана ынтымак коомдуу жашоонун негизги баалуулуктарынын бири. Оюн шарты боюнча алдын ала жашырылган шариктерди табуу жана белгиленген жерге чогултуу тапшырмасы берилди. Балдар оюнду кызыгуу менен кабыл алып, биргеликте аракет кылышты. Ар бир бала өз командасына жардам берип, бири-бирин колдоп, тапшырманы тез жана туура аткарууга аракеттенди. Оюндун тарбиялык мааниси. Бул оюн балдардын төмөнкү сапаттарын өнүктүрдү. Команда менен иштөө жөндөмүн, биримдикти жана ынтымакты, ылдамдыкты жана шамдагайлыкты, көңүлдү топтой билинүү, максатка умтулууну. Балдар оюн учурунда жеңишке жетүү үчүн сөзсүз биргеликте аракеттенүү керек экенин түшүнүштү. Эгер бири артта калса, команда утулушу мүмкүн экенин байкашып, бири-бирин күтүп, жардам берип, колдоо көрсөтүүгө үйлөнүштү. Балдарга тийгизген таасири оюн балдардын эмоционалдык абалын көтөрүп, аларды активдүүлүккө тартып, дене кыймылын көбөйттү. Балдардын бири-бирине болгон мамилеси жакшырды. Алар оюн аркылуу достук бул жардам берүү, ынтымак бул бирге аракет кылуу экенин аңдап түшүнө башташты. Жыйынтыгында эки команда тең ийгиликке жетти. Экинчи оюн тең салмактуулукту сактап, топ чогултуу. Экинчи оюн ден соолукту чыңдоо жана балдардын кыймыл координациясын жакшыртуу максатында уюштурулду. Бул оюнда балдар эки колун эки жакка жайып, колдоруна кичинекей топторду коюп, түстүү турбучкаларды айланып, басып өтүп, топторду белгиленген жерге чогултушту. Бул оюн балдар үчүн кызыктуу жана ошол эле учурда жоопкерчиликтүү болду. Себеби топту түшүрүп албоо үчүн бала өз кыймылын көзөмөлдөп, шашпай, этият басууга мажбур болду. Оюндун тарбиялык мааниси. Бул оюн аркылуу балдардын төмөнкү жөндөмдөрү өнүктү. Тең салмактуулукту сактоо, сабырдуулук жана чыдамкайлык, тактык жана этияттык, өзүн өзү башкаруу, эрежеге баш ийүү маданияты,
Бул оюн балдардын дене түзүлүшүн чыңдап, кыймыл аракетинин туура калыптанышына жардам берди. Балдар кыймылды туура жасоо үчүн көңүлүн топтоп, шашпай аракет кылышты. Балдарга тийгизген таасири: оюн учурунда балдар өз денесин башкарууну үйрөнүп, өзүн көзөмөлдөө адаты калыптанды. Алар топту түшүрбөй жеткирүү үчүн жоопкерчилик менен аракет кылышты. Бул болсо балдардын эр күчүн жана чыдамкайлыгын өстүрдү. Ошондой эле оюн балдарды тартипке чакырды. Анткени ар бир бала кезегин күтүп, башкаларга тоскоол болбой, эрежени сактап ойноого аракет кылды. Оюн аркылуу балдар эмнени түшүнүштү? Балдар төмөнкү маанилүү түшүнүктөргө ээ болушту. Максатка жетүү үчүн шашпоо керек экенин, тактык жана сабырдуулук маанилүү экенин, жоопкерчилик ар бир иште керек экенин, өзүн башкаруу жана тартип сактоо чоң тарбия экенин түшүнүштү. Бул оюн балдардын физикалык өнүгүшүнө гана эмес, алардын тарбиялык сапаттарын калыптандырууга чоң салым кошту. Таза абада уюштурулган оюндар балдардын ден соолугун чыңдап, алардын маанайын көтөрүп, активдүүлүгүн арттырды. Шариктерди чогултуу оюну аркылуу балдар достукка, ынтымакка жана командалык ишке үйрөнүшсө, тең салмактуулукту сактап, топ чогултуу оюну аркылуу сабырдуулукка, тактыкка, жоопкерчиликке жана өзүн башкарууга тарбия алышты. Бул оюндардын негизги өзгөчөлүгү: балдар оюн аркылуу тарбия алып, жашоого керектүү пайдалуу сапаттарды өздөштүрүштү. Натыйжада балдар тартиптүү, ынтымактуу жана өз ара сый мамиле кылган инсан болуп өсүүгө дагы да бир кадам жакындашты.